мен силерге бир эле кыргыз элин эмес, дүйнө элине атагы чыккан Чыңгыз Айтматовдун Чыңгыз хандын Ак булуту деген чыгармасынан суроо бергим келип турат. Билесиздер, силер Чыңгыз хандын Ак булуту чыгармасында кадимки Чыңгыз хан жөнүндө көбүрөөк жазылат. Сиздерге суроо, ошол Чыңгыз ханды чыгармада жортуу учурунда кайсыл жерден тапсак болот? Китептерде. Кана? Китептерден. Бир аз туура эмес болуп калды. Ким толуктайт? Чыгармалардан. Чыгармалардан. Логикалык, кыздар, логикалык суроо, демек логикага таянып жооп берсек болот. Кинолордон дейт. Чыңгыз ханды кайсыл жерден тапсак болот? Суроо. Айтыңыз. Менин жекече көз карашым, көп эле чыгармаларда, кинолордо биз хандарды көбүнчө туунун жанында тапсак болот. Тарых сабагында биз ушуларды көп өтөбүз. Рахмат. Айдайга койсоңуз. Кыздар, бүгүн биздин өтө турган темабыз Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт чыгармасындагы этнопедагогикалык тарбиянын орду. Бүгүнкү максатыбыз Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт чыгармасындагы чоң аталардын орду, ата бала мамилелери жана нифих эли менен кыргыз элинин ортосундагы каада салт, үрп адаттардын, окшоштуктардын жана айырмачылыктарын анализдөө. Бул чыгармада негизинен 4 каарман бир чоң бир деңиздин үстүндө бир окуя болот. Мына ошол окуя жүзөгө ашырылып, андан кийин чыгарманын сюжети куралат. Чыгармада Орган, Мулгун, Эмрайын, Криск деген негизги каармандар. Мына ушул каармандар деңиз үстүндө улуу саякатка чыгышат. Сиздер слайдтан көрүп тургандай, Орган, Мулгун, Эмрайындын түйүнү адамзат деп, ал эми Крисктин түйүнү келечек деп жазып коюшубуздун өзүндө бир олуттуу маселе бар. Кыргызда өлгөн өлдү, кеткен кетти, бирок дагы жашай берчү сөздөр бар деген жакшы сөз бар. Мына ушул сөзгө таянуу менен мен Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт чыгармасына дагы негизги окуялар жөнүндө айтып бермекчимин. Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт чыгармасында негизги окуя бул дүйнөнүн, адамдар бул дүйнөнүн кожоюну эмес, болгону эзелкинин баянын эртеңкиге өткөрүп берүүчү даанакер жомокчу катары эсептелет. Себеби Орган карыя өзүнүн башынан өткөн окуяларды, жомокторду, уламыштарды Крискке айттуу менен бирге келечектеги Ниф элинин келечеги болгон Крискти турмушка даярдап жатат. Мурда ата бабаларыбыз бардык окуяны түш аркылуу биле турган болсо, биз азыр жаңы маалыматтарды интернет булактарынан алабыз. Ал эми бул чыгармадагы негизги өзөк Орган карыянын жомокту, уламышты Крискке айтуусу менен бирге келечекке тарбиялоосунда. Демек, кыргыз элинде дагы жакшы сөз бар, карынын сөзүн капка сал деген. Демек, карылар биздин турмушубуздагы чыныгы энциклопедия, чыныгы сабак. Аны биз дал ушул Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт чыгармасынан билсек болот. Жогоруда сөз болгондой, чыгармада кыргыз эли менен Ниф элинин ортосундагы байланыштар, каада салт, үрп адаттар сөз болот. Чыңгыз Айтматовдун эң эле бир өзгөчөлүгү ар бир чыгармасында уламыш, миф, легендаларды кошуусу. Демек, бул чыгармада дагы айымбалык жөнүндөгү легенда, уламыштар, ала дөбөт жөнүндөгү уламыштар кеңири сүрөттөлөт. Демек, ар бир элдин өзүнүн жашоосу болот. Мисалы, кыргыз элинин негизги жашоосу көчмөн эл катары мал багуу менен эсептелинсе, Ниф элинин негизги жашоосу бул деңиз үстүндө балык улоо менен өтөт. Сиздер билесиздер, кыргыз эли бала төрөлгөндөн кийин атка минүү, устакандоо, мал союу деген адаттарды, салттарды билиш керек ар бир бала. Ал эми Ниф эли үчүн деңиз сырын билүү, деңизде аңчылык кылуу, деңизге тагдырлаш болуу ар бир жигит үчүн ыйык милдет жана парыз болуп эсептелинет. Ар бир элдин өзүнүн каада салты, үрп адаты болот. Ниф элинин дагы каада салты өзүнчө өзгөчөлөнгөн. Аны Чыңгыз Айтматов Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт чыгармасында баса белгиледи.
кыргыз элинин дагы нефик эли сыңары эле кагазга жазылбаган ички бир мыйзамдары бар да. Мына ошол мыйзамдарынан кимдер кандай бир кыргыздын ички мыйзамдарын билет? Же болбосо ишеним дейлиби? Кана Аруке? Улуулар келсе, улууларга төр бошотуу. Азамат, сиз Илдана Үйлөдө эң чоң кол баштамайынча кол салбоо. тамакка, Азамат. Улууларга биринчи салам берүү. Азамат, уларга биринчи салам бериш керек. Ушакты баспоо. Кыргыз элинде ушакты баспоо деген дагы бир жакшы ишенимибиз бар. Баш кийимди тепселеппи? Баш кийимди тепселеп, Азамат. Таянып отурбоо. Кандай Жылдызай? Улуулардан мурда оозуну сүйлөбү. Азамат. Демек, кыргыздарда нефик эли сыңары эле биздин ички мыйзамдарыбыз бар экен, Демек, улуулардан мурда оозунуп дагы сүйлөбөө биздин ички мыйзамдарыбызга кирет экен. Чыгармада орган карыя Криске бекеринен айтпай атат. Айымбалык, ала дөбөт жөнүндө. Кыргыз элинде дагы мындай ишенимдер бар, кыздар. Мисалы, слайдка карайбыз. Кыргыз элинде дагы ислам динин кабыл алганга чейин ар бир нерсенин колдоочусу бар деген да. Мисалы, суунун пири Сулайман, жолдун пири Жоламан, элдин пири Элеман, тоонун пири Тастарата, жердин пири Жерене, очоктун пири Очогене деп. Ал эми чыгармада дагы ала дөбөткө бекеринен айымбалыкка орган карыя сыйынбай атат. Бекеринен ал кайыкка айланайын байтерек, сен мени энеңдин ичинде кезиңде өстүрбөдүм беле, сени ушул улуу деңизге аман эсен алып барып келет, келечек нефик элинин урпагына кызмат кылат деп жалдырабадым беле. Сен эми мага кандай кызмат кылсаң, Криске дагы ошондой кызмат кыл деп бекеринен айтпай жатат. Чыгармада негизинен тумандан адашпай атат адамдар, тагдырдан адашып атат. Тумандан чыгуу эмес, келечек муун үчүн ошол туманды жиреп чыгуу негизги максат болуп атат. Чыгармада бир уч суу, же болбосо бир тамчы суу адамдарга жашоо тартууласа, бир тамчы суу адамдардын бүткүл элдин өмүрүн кыйып жатат. Орган карыя бекеринен Нургунга, Эмрайынга сууну ичүүгө бекеринен тыюу салган жок. Алар келечек үчүн, Крисиктин нефик элинин келечеги үчүн сууну Крисикке таштап, өздөрү бирден жанын кыйып жатат. Бул дүйнө эмес, жашоонун баардыгы ак карадан түзүлөт. Демек, бүгүнкү чыгармада дагы силерде ар кандай ойлор туулушу мүмкүн. Анда 3 топко бөлүнөбүз, дагы бүгүнкү чыгарма жөнүндө жекече көз караштарыбызды таңлайбыз. Сиздер аябай Крисик үчүн орган карыя Нургун Эмрайында туура кылды. Алар өз жанын кыйбаганда келечек нефик элинин турмушу андан ары уланмак эмес деген теманын үстүндө топ менен талкуулайбыз. Ал эми сиздер болсо карыялар туура эмес кылды. Карыялар ичпеген сууну ичпей койгон учурда деле жаш бала деңиздин үстүнөн эмне өзү аман чыгып кетиши туман жок болгон учурда деле мүмкүн эмес, Демек, сиздер ушул жөнүндө талкуулайсыздар. Ал эми сиздер болсо эксперттер тобу болосуздар. Эки команданын талкуулаган пикирине өзүңүздөрдүн жекече көз карашыңыздарды билдиресиздер. Анда 5 мүнөт команда сүйлөшөбүз. Өз ара ижара. Өзүнүн жанын карыялар өздөрүн өлтүргөндөн кийин бала анан күчү жок, алар кичинекей бала биринчи жолу деңизге чыккан, эч нерсени билбейт, аны жалгыз таштап алса, алар баары суу ичпей бир күн жашап турса. Бир пикирге келген болсок, баарыбызга ийгилик каалап, колду жабабыздар. Анан биринчи топко кезек беребиз. Сиздер улуттан Алия чыгат. Жакшы макал бар. Карыны сөзүн капка сал деген. Биз деле ошол макалга байланыштуу эле бул чыгармада биздин группабыздын жеке пикири менен бул чыгармада орган карыя өзүнүн жанын кыйып туура кылган деп эсептейбиз. Бул орган карыя бул өзүнүн уламыштары, өзүнүн түштөрү менен Крисикке бир ак укуктун уламышын айтып берет. Ошол аркылуу Крисик ал деңизден чыгып кеткенге мүмкүнчүлүгү болот. Бул уламыш мындайча: ак укук
кайсыл тарапка учканын карасаң, критик ошол сен өзүңдүн кайыгыңды ошол жака буруп, ошол жак менен кете турган болсоң, көлдүн жээгине чыгасың деп Орган Карыя айткандан кийин, критик ошондой Орган Карыя айткандай кылат. Ошондон кийин ал ошол немеге жээкке чыгып өзүнүн өмүр сактап калат. Нивхелдин келечеги уланат деген пикирде турасыздар. Кана экинчи команда кандай пикирде? Биздин группабыздын ою боюнча карылар ката кылды деп ойлодук. Себеби карылар өзүнү жадын кыйды го. Жаш бала өзү жалгыз калды да. Ал коркконунан ошо карыяларды таппай, корккондон өзүнүн да жадын кыйып алышы мүмкүн эле да. Ошон үчүн карыялар жакшы үлгү болушу керек. Сиздердин оюңуздарча, кана Динас кошумчалаңызчы? Биздин оюбузча карылар кичинекей балдарды, аларды жээкке алып чыгыш үчүн өздөрү дагы жанында болуш керек эле. Алар бир күн чыдаса, мүмкүн алар баары жээкке кошулуп чыгат эле. Азаматсыз, демек эки топтун тең ою баалуу, бизде эксперттер дагы тобу бар. Сиздердин командаларга болгон жеке көз караштарыңыздар. 5 мүнөт чогулуп, андан соң биздин командаларга өзүңүздөрдүн пикириңиздерди билдирсеңиздер. Келиңиздер командадан. Негизи эки команда тең баалуу пикирлерди айтты. Биринчи команда апартмаларды кошуп койду, экинчи команда болсо реалдыкка жакыныраак болду. Негизи автор боекторду кошпогондордо окурмандарга жетпейт эле. Демек, кайсы чыгарма, кайсы топ сиздин оюңузча алгылыктуу жооп айта алды деп ойлойсуз? Актар болсо керек, ойлойм. Азамат, демек биринчи топко кончалган. Кыргыз элинде карыялар биздин баштоочубуз, карыялар биздин жол көрсөткүчүбүз, карыялар биздин кеңешчибиз катары бааланат эмеспи? Бүгүн сабагыбыздагы жыйынтыкты алып калды, жыйынтыктап жаттык. Мен силерге бир канча суроолорду бермекчимин. Жабык суроо жана ачык суроо. Жабык суроо кыздар чыгармага байланышкан, бирок силердин аналитикалык ой жүгүртүүңөрдү талап кылган суроолор болот. Ал эми ачык суроодо биз жогоруда 45 мүнөт бою сөз сабагыбызда сөз кыла турган теманын үстүндө болот. Кана анда жабык суроону ачалыбы же ачык суроодубу? Ачык. Кана кыздар, анда суроолорду ачабыз. Суроо: Чыңгыз Айтматовдун деңиз бойлой жорткон Ала Дөбөт повестиндеги крестиктин аңчылыкка чыгышы ал үчүн кандай сапар эле? Ким жооп берет? Кыргыз элинде жаңы төрөлгөн баланын май менен оозондуруп, анын тушоосун кессе, Нивке элинде болсо анын тушоосун деңиздин үстүндө кесет. Ал эми ал аңчылыктан аман эсен кайтса, кийин дагы аңчылыкка бара берет, алар ошол тушоо кесүүнү майрамдашат. Кийинки суроого багыт алабыз. Анда 30-чу. Чыңгыз Айтматовдун деңиз бойлой жорткон Ала Дөбөт повестиндеги Эмрайым менен Кристиктин ата бала экенин кимден жашырат? Эмрайым менен Кристиктин ата бала болбошун жин-перлер билбеш керек болот. Анткени аларда ушундай уламыштар болот. Алар уламышка ишенгендиги үчүн жин-перлерден жашырышат. Азаматсыз, кыргызда деле ишеним бар да, караңгыда баспа, жин шайтанында каласың деген да. Азаматсыз. Кыздар, бүгүнкү чыгармадан силер эмнелерди ала алдыңар? Кайсы окуя жакты? Келерки сабакка дагы кандай маалыматтарды күтөсүңөр? Кана ким өзүнүн жекече көз караштарын айтат? Айта коюңуз. Мага бул чыгармада уламыштардын көптүгү жакты. Азаматсыз, сизге? Менимче бул чыгармада кыргыз эли менен жана Нигер элинин када салттары жана үрп адаттары окшош экендигин билип алдыңыз, Келерки сабакка дагы эмнелерди күтөбүз кыздар? Айта коюңуз. Бул чыгарманын киносу барбы? Ооба, бар. Кийинки сабакка коюпса жакшы болот эле дейм. Албетте, бул класстан тышкаркы чыгарма болгон үчүн келерки сабакка коюп бергенге аракет жасайм. Үйгө тапшырма кыздар Рухеш сайтынан
белгилүү адабиятчы, бир катар китептердин автору Абдикерим Муратовдун Деңиз бойлой жорткон Ала дөбөт чыгармасы боюнча атайын фактылары бар. Мына ошол фактыларды окуп келүүгө сиздерге сунуштайм. Сабагыңыз дагы жыйынтыкталып калды. Сабакты жыйынтыктап жатып мен сиздерге өзгөчө маанай тартуулагым келип турат. Баарыбыз көзүбүздү жумабыз 1 мүнөткө. Баарыбыз көзүбүздү жумабыз. Biraz açmayı bırakırız gözümüzü.